Эскертүү. Декабрдан тарта Россияга киргендер биометрикалык маалымат тапшырат. Ломаем дверь. Орус полициясы мигранттарга документ жасаган ортомчуларды кармап баштады. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Жалал-Абадда көзү азиз адамды тоногон шектүү кармалды. Жалал-Абад шаарында биринчи топтогу майыптыгы бар жаранды тоноого шектелип, 42 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу 15 ноябрда облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык 8 ноябрь күнү милицияга Сузак районунун 25 жаштагы тургуну арыз менен кайрылган. Анын айтымында 6 ноябрда кафелеринин биринин жанында белгисиз жаран 32 жаштагы агасынын көзү азиздигинен пайдаланып, колундагы телефонун жулуп кеткен. Бул факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталган. Шектүү катары Ноокат районунун 42 жаштагы тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тоноо менен кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө иштери уланууда. Орусиянын Сахалин облусунда мигранттар үчүн 24 тармакта иштөөгө тыюу салынат. Орусиянын Сахалин облусунун бийлиги мигранттарга 24 тармакта иштөөгө тыюу салды. Бул тууралуу өкмөттүн сайтында жана облус губернатору Валерий Лимаренко билдиргенин орус басылмалары жазышты. Маалымдалгандай, чет өлкөлүк жарандар нан өндүрүү, тамак аш сатуу, ресторан жана тамак аш жеткирүү, мектепке чейинки жана башталгыч жалпы билим берүү мекемелеринде, күзөт кызматында, такси жана айдоочулук кызматында иштей албайт. Ошондой эле автоунааларды ижарага алууга тыюу салынат. Мындан тышкары мигранттарды жумушка чакырган ишкерлер да жазалана тургандыгы айтылган. Чектөөлөрдү сактабаган үчүн юридикалык жактарга ар бир чет өлкөлүк кызматкер үчүн 1 миллион рубльга чейин айып салынат. Жарлык 2025 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирет. Белли кетсек, 2024 жылы Орусиянын башка аймактарында да чет элдик жарандар үчүн иштөө чектелген. Алардын арасында Калининград, Липецк, Новосибирск, Курск, Омск, Иркутск облустары бар. Ал эми өткөн жылдын соңунда Тула, Челябинск, Магадан, Калуга, Тюмень, Курган жана башка облустарда мигранттарды жумушка алууга тыюу. Жардыруу болот. Балыкчы Кочкор-Унаа жолунун айрым чакырымдары 1 айга жабылат. 18 ноябрдан 18 декабрга чейин Балыкчы Кочкор-Унаа жолунун 39-90 чакырымынан жол кыймылы жабылат. Ал Кубак-Аш-Устун бурулушуна чейин барат. Бул туурасында Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, жабылуу курулуп жаткан темир жолдун 37-43 чакырымдарында жардыруу иштерине байланыштуу. Жардыруу иштери дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 8:00дон 17:30га чейин жүргүзүлөт. Жардыруу иштери Балыкчы Кочкор темир жолун куруу долбоорунун алкагында жүргүзүлүүдө. Айдоочуларды жана жүргүнчүлөрдү жолго чыгууну пландаштырууда. Бул маалыматты эске алууну суранабыз деп кошумчалаган маалыматта. Камактагы Темирлан Султанбеков Алмазбек Атамбаевтан чагымчылдык алдырбоону суранды. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков камактан экс-президент Алмазбек Атамбаевка кат жазган. Аны партиянын мүчөсү Кадырбек Атамбаев өз баракчасына жарыялады. Катта мындай деп жазылган: Кымбаттуу Алмазбек Шашенович, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Азыркы Маски шоуга буйрук бергендер сизди бийлик менен чыр-чатакка тартууну көздөп жатышат. Кыргызстандын коомчулугун бөлүп жарууга багытталган чагымчылдыкка, эмоцияга алдырбаңыз. Азыр эң башкысы тынчтык жана элдин биримдиги. Депутаттын мандаты биз үчүн эч нерсе эмес. Биз бул шайлоону утканыбызды бардыгы билишет. Биз болгону Бишкек шаар кеңешинин деңгээлинде шаардын өнүгүүсүнө колдон келген салмыбызды кошууну ойлогон элек. Өз чындыгыбызды БШКда, а балким сотта далилдөөгө аракет кылабыз. Эң башкысы өзүңүздү караңыз, сана тартпаңыз. Акыркы медициналык текшерүүлөр анча жакшы эмес экендигин билем. Алдыда операция да турат. Ошол үчүн майда барат нерселер үчүн тынчыңыз кетпесин деп жазган Темирлан Султанбеков. Булак Габаритова. Ким акча сунуштап келсе, 1000 сомбу, 5000 сомбу, 10.000 сом берсе да ошол акча менен алып туруп башка чабышыңар керек. Мына деп. Акчасын алып, ошо акча менен башка чапкыла.
Садыр Жапаров добуш сатпоого чакырды. Мамлекет башчысы шайлоо системасын автоматташтыруунун аркасында добуш берүү процесси ачык айкын жана ишенимдүү болуп калганын айтты. Ал киргизилген жаңылычылдыктар манипуляция жасоого, тобокелдиктерди жараткан процедураларды жокко чыгарууга мүмкүндүк бергенин эске салды. Садыр Жапаров ошондой эле жарандарды добуштарын сатпоого чакырып, мындай аракеттер жакынкы 5 жылда өлкөнүн тагдырына таасир этиши мүмкүн экенин айтты. Ал адилет шайлоо ар бир адамдын катышуусун талап кыларын белгилеп, шайлоочуларды сатып алуу аракеттерине каршы турууга чакырып, татыктуу депутаттарды шайлоо үчүн жарандардын колдоосу абдан маанилүү экенин баса белгиледи. Мынакей шайлоо системасын биз автоматташтырдык. Илгеркидей бюллетендерди чыгарып алып, анан КамАЗ-КамАЗдап региондорго жеткирип, аны түнү менен милиция кайтарып отуруп, анан ашыкча чыгарып, анан пачкалап салып, ушундай болчу. Эсиңиздерде да, бир талапкердин добушун экинчи талапкерге кошуп санап ушундай болчу. Азыр бүт автоматташтырылган, эч ким андай кыла албайт. Мүмкүн эмес жасаганга. Шайлоону кандай шайлаш керек экенин биз бардыгын жолго койдук. Эми шайлоочулар сиздер өзүңүздөр оңолушуңуздар керек. Добушуңуздарды сатпашыңыздар керек. Ким акча сунуштап келсе, 1000 сомбу, 5000 сомбу, 10 000 сом берсе да ошол акча менен алып туруп башка чабышыңар керек. Мына деп. Анткени силер ошо добушуңарды сатып, өзүңөрдүн эртеңки 5 жылдык тагдырыңарды кошо сатып коюп атасыңар ошону менен. Мен жалгыз жеңе албайм. Добуш сатып алып аткандарды. Мына силер жеңесиңер. Силер ар бириңер ошогон жардам беришиңиздер керек. Орус полициясы мигранттарга документ жасаган ортомчуларды кармап баштады. Орусиянын ички иштер министрлиги мигранттарга каршы рейдтен Орусиянын бардык аймактарында улантууда, анын жүрүшүндө чет элдик жарандар жашаган аймактар, иштеген жерлер, алар көп топтолгон жайлар текшерилүүдө. Орус полициясынын текшерүүсүндө мигранттардын өлкөдөн жүрүү режимин сактоосу жана каттоого турган документтери текшерилип жатканы кабарланды. Мындан сырткары мигранттарга документтерди жасалма жасап берип, ортомчулук кылып, мыйзамсыз миграция уюштурган топтор менен күрөш күчөгөнү маалымдалды. Улутчул маанайдагы Русская община уюму полиция менен биргеликте мигранттарды текшерүү иштерин улантып жатканын билдирди. Видеону Азаттыктын мигрант медиа долбоору даярдады. Урматтуу чет жердеги журтташтар, эгер биз менен бөлүшө турган ийгениңиз же болбосо көйгөйүңүз болсо, бизден WhatsApp номерибизге кайрылсаңыз болот. Эскертүү: декабрдан тарта Россияга киргендер биометрикалык маалымат тапшырат. 2024 жылдын 1 декабрынан тарта Россияга кирип чыккан четелдиктер, анын ичинде кыргызстандыктар биометрикалык маалымат тапшырууга милдеттендирилет. Бул боюнча РФ өкмөтүнүн чечими чыкканын Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги билдирди. Тышкы иштер министрлигинин айтымында кыргызстандыктар Домодедово, Шереметьево, Внуково жана Жуковский эл аралык аэропортторунда, ошондой эле Оренбург облусундагы Маштаково өткөрүү пунктунда биометрикалык маалыматтарын тапшырышы керек. Биометрикалык маалыматтарга жүзүн сүрөткө тартуу жана манжалардын изин сканерлөө кирет.